экзаменден өтпөй калам деген ой көпчүлүктү оор акыбалга чейин жеткирип кабатырлантат. Даярдансак дагы, даярданбасак дагы, экзамен жакындаган сайын жүрөгүбүздүн согушу ылдамдап, өзүбүзгө болгон ишеним улам сайын алсырай берет. Эмне үчүн бизде мындай сезимдер, мындай коркунучтар пайда болот? Эгер сен ушул көйгөйдү түп тамыры менен жоготкуң келсе, бул видеонун ар бир секундасын калтырбай конт коюп көрүп чык. Көпчүлүк ойлойт, экзамен бул кыйноо, экзамен бул жөн гана адамдардын жүрөктөрүн түшүрүү. Бирок биз көпчүлүккө кошулбайбыз. Биздин ой толгообуз көпчүлүктүкүндөй эмес. Биз терең ойлонуп, бийик чечимдерди кабыл алабыз. Экзамен бул жөн гана сыноо. Экзамендин максаты окуучулардын билимин баржа жок экенин текшерүү. Экзамен бул жөн гана татыктууларды тандоо. Бардыгы экзаменден өтүп кетүүнү каалайт. Бирок колдон келсе андай болбоосу зарыл. Эмне үчүн? Бул өтө чоң суроо. Буга жооп берүү үчүн бул мисалды карайлы. Баарыбыз ичип жаткан суу фильтрден өтүп, зыяндуу заттардан тазаланып гана бизге жетчү. Фильтр турат го. Сарсанага батпай, чаңкаган сайын суусунубузду кандырып, тер басканда ошол суудан жутуп турган кез. Суусуз жашоо барбы? Айтор, бул суу идиш аягыбыздан баштап, кийим-кечегибизге чейин жууганга жардам берчү. Бирок баягы бактылуу күнүбүздүн багы кулады. Элибиздин баары ооруп, кары жашына карабай кара жаны менен кош айтышып, баары кырылып кете берди. Бул апааттын себеби баягы биз ишенген фильтрда эле. Ал фильтрдин бир тетиги иштен чыгып, зыяндуу заттарды өткөрө берген. А биздин эл билбейт. Бийиктикти багынтабыз. Биздин келечегибиз кең, уулумдун урматын, кызымдын кызматын мына эртең көрөм деп турган элдин ишеничи акталбай, ошол суу менен сиңип кете берди. Бул окуядан экзамендин кандай гана чоң мааниге ээ экенин түшүнүүгө болот. Албетте, эгерде фильтр зыяндуу заттарды өткөрбөгөндө, элдин жашоосу уланып, келечегин көздөй жолун уламак. Бирок андай болгон жок. Айтайын дегеним, экзаменден керектүү жана татыктуулар гана өтүшү керек. Ал эми татыксыздар өтүп кетчү болсо, өсөм деген элдин өмүрүн кыскартып, жашайм деген элдин жанын шоргом алгандан башка эч бир пайда көрсөтүшпөйт. Татыктуулар булар экзаменге тынымсыз даярданып, керектүү делген маалыматтын баарын чогултуп, баарына даяр болгон адамдар. Ал эми татыксыздар булар жөн гана даярданбагандар. Бирок алар каалаган учурда татыктуу боло алышат, эгерде алар күнү түн эмгектенишсе жана күнү түнү даярданышса. Макул, сен күнү түнү даярдандың дейли. Демек сен өтүшүң керек да. Бирок эмнегедир сенде өтпөй калсамчы деген ой дайым коркутуп келет. Ооба, өтпөй каласың. Сен күнү түнү уктабай эмгектенdiң. Сен барактан барак издеп тест жаздың. Сенин колуң тийбеген китептердин беттери калган жок. Сен күнү түнү сары сана менен күрөшүп келдиң. Сен 11 жыл бою ушул экзаменди жеңем деп далай бактылуу күндөрүңдөн баш тарттың. Сен кантип өтпөй каласың? Айтчы, кантип? Сенин душманың сенин өз көңүң. Сен минтип ойлонууга укугуң жок болчу. Сен бардыгын жеңип келатасың. 11 жыл бою күрөшүп келип, азыр жеңилип берчү сен эмессиң. Эмесе мындай, экзаменге киресиң, болгон билимиңди колдонуп, акыркы аракетиңе чейин калтырбай жумшайсың. Ооба, акыркы күрөш оор болот. Жазганда колуң калтырап, колуң сага душман чыгат. Билимиңди унуттуруп, оюң сага душман чыгат. Бирок сен аягына чейин күрөшөсүң. Акыркы дем, акыркы аракет.